Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге Инстаграмдан кантип туура таргет жасоону үйрөтөмүн. Ал үчүн биз өзүбүздүн Инстаграм баракчабызга киребиз. Киргенибизде мындай публикацияларыбызга өтөбүз. Ал жактан кайсыл публикацияны биз жарнамалоону каалайбыз. Кайсыл публикация сиз үчүн өтө зарыл, кайсыл публикация сиздин бизнесиңизди, брендиңизди өтүмдүү кылат. Мен акыркы постумду реклама кыламын. Ал үчүн мен ага киремин. Мына кирдим, бул жерде анимационный фото турат. Астында жазуусу менен өз бизнесиңизди кантип өнүктүрүп, командаңызды кантип чоңойтууну билбей жатасызбы? Анда бул сиз үчүн. Мен сизге кантип туура Инстаграмдан таргет жасоону үйрөтөмүн деп астына жазып койгонмун. Эми кантип таргет жасайбыз? Бул жерде сүрөттүн астында продвигать деген жазуу турат. Ошону басабыз. Басканыбызда мынтип место назначения деп чыгат. Выберите место назначения дейт. Эми бул жерден тандайбыз. Свой профиль, ваш сайт, ваше сообщение в директ дейт. Ваш профиль деген бул сиздин Инстаграм баракчаңыз. Ваш сайт деген бул жерге сиз WhatsApp ссылкаңызды койсоңуз болот. Командаңызга катталуу ссылкасын койсоңуз болот, же болбосо группанын ссылкасын койсоңуз болот. Кандайдыр сайттын, группанын ссылкаларын койсок болот экен бул жерге. Үчүнчүсү бул директке жазылуучу сообщение, каттар. Мен үчүн эң ыңгайлуусу ваш сайт. Мен экинчисин тандаймын. Мына бул жерде уже менин номерим чыкты. Экинчи блокко өтөбүз. Экинчи блок уже бул аудитория. Бул жерден өзүбүзгө ыңгайлуу аудиторияны тандайбыз. Мисалы, мына менде бул жерде автоворонка деп турат, онлайн таргет, бизнес деп ар кандай аудиториялар бар. Эми мен бул жерден создать свою кылам. Бул жака киргенимде мынакей. Название деп турат, место, интересы, возраст и пол деп турат. Биринчисине жазамын. Таргет, место. Бул жерге биз чоң шаарларды алсак болот. Мисалы, Ош. 2 жолу басабыз. 1 жолу басканда кошулбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн 2 жолу басабыз. Бишкек. Мынакей Бишкек 2 жолу басабыз. Жалал Абад, город деп чыгып атат. Дагы Нарын деп кошсок болот. Нарын город деп чыкты. Балыкчы город деп чыгып атат. Чоң городдорду тандайбыз. Кант. Дагы Талас. Мынакей город деп чыкты. Канча болду бизде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дагы бирөөнү окшойлу. Түп. Сиз бул жерде жок шаарларды дагы кошсоңуз болот. Минимум 7-8 шаар кошуу керек. Мынакей уже бизде приблизительный охват чыкты. Бул уже 2,5 миллион. Бизде Ош
Киргизия, Бишкек, Жалал-Абад, Нарын, Балыкчы, Кант, Талас көптөгөн шаарларды коштук. Интерестерге бул жерде азыр мен материнство мынакей бул жакта чыкты. Материнство, воспитание детей, семья, брак жана малый и бизнес. Мынакей бул жерде ошо на выбор чыгып атат. Процесс школа, модель, планирование, образование, конференция, образование. Бул жерге малый деп кошобуз. Малый бизнес. Бул жерге сетевой маркетинг. Фаберлик жок экен. Бизде 1,200,000 охват болду. Отлично. Чыгабыз. Мына бизде уже охват. Эми жашын кошуп коебуз. 13 жаштан 65 жашка чейин дейт. Мага 18 жаштан 45 жашка, 50 жашка чейин керек. Мынакей 960,000. Галочканы басып чыгабыз. Мынакей болду менде охват. 960,000 болду. Мынакей эми бул жерде бюджет орнотобуз. Бюджет минимальный. Сиз если биринчи жолу таргет жүргүзүп аткан болсоңуз, сиз 300дөн баштасаңыз болот. Бир күнүнө 300 рубль коесуз. Мен бул жерде 500 коёмун. Мага 2 күнгө керек. Анан эми галочканы басып, стрелканы басып, кийинки бетке өтөбүз. Мына все готово дейт. Место назначения WhatsApp, аудитория 18 жаштан 50 жашка чейин Бишкек, Ош, Жалал-Абад жана башка шаарлар. Бюджет дейт. Бюджет 1000 рубль. Убактысы 2 күн. Оплата бул жерде менде карта уланган. Если сиз картаңызды улай элек болсоңуз, оплата дегенди басып, бул жака кирип картаңызды уласаңыз болот. Азыр эмнеде загрузка болуп калган. Мынакей. Новая карта деп туруп кирип, бул жерге картадагы аты жөнүңүздү, картаңыздын номерин, картаңыздын срогун жана артындагы 3 цифрадан турган кодду жазасыз. Менде жазылгандыгына байланыштуу мен бул жактан чыгамын. Сиз сурап атат уже. Сиз 2 күнгө 1000 рубль коротосуз дейт. Мен ооба дейм. Ооба деп создать промо-акцию кыламын. Спасибо, ваша реклама отправлена на рассмотрение дейт. Эми ал жактан кабыл алуунузун күтөбүз. Ушинтип Инстаграмдан оңой эле таргет жүргүзүүгө болот.